биздин бардыгыбыз ушул. Бир күн болсо бир күн бардыгыбыз акыретке кетебиз. Мына ошол жашообузда адал жашаганды бирибиздин бирибиз көңүлүбүз оорутпай жүргөндү Кудай Таалам баарыбызга насип кылсын деп тилек кылабыз. Албетте ошол жашоо кыска жашоо баарыбыздыкы. Маселе жашоонун узундугунда, өмүрдүн узундугунда эмес, балким ошол өмүрдү кандай пайдалангандыкта турат. Ким жараткан? Мен шиште болгум келатат, көп тамактайм. Жеп атам, шиште болгум келатат. Көп тамак. Сен көп тамактардан жеп чоң бала болоюн деп атың, Анан мендей болоюн деп атың. Ой, молодец, Нуржигит, карачы. Анан мендей болгондо эмне кылайын деп атырсың ошондо? Жардам берем деп атам. Мына карачы. Куда болсо чоң үмүттүн бир орундалып атканы мен сүйүнүп атам азыр Нуржигиттин жанына келип алыпчы. Мени дагы мындай бир жакшы эмеде көрүп, байкеси катары көрүп, анан ошол Сиз менен жардам берем деген. мен менен чогуу жардам берип, чогуу экөөбүз чогуу аракет кылабыз, Карчы, алтыным, сен ушундай үмүттөр бар да, ушул үмүттөрдү Кудай Таалам өзү кабыл кылсын. Ушул күн дагы бир элес болот биз үчүн, Нуржигит. Анан кийин сен чоңоесуң го, мендей болуп чоңойгондо мен сага айтайын, Нуржигит кел деп анда экөөбүз көп кишиге жардам беребиз, Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Бүгүнкү күндө кайрымдуу бол коомдук фонду негиздегениме ошол 6 жылдын 100 болуп отурат. Бирок бул аралыкта канча мекендеш менен жолуктум, канча мекендешим менен баарлаштым, канчалаган ордошторум менен жакшы иштерди жасоонун аракетинде болуп келем. Бирок ошонун ичинде сүйүнүчү да бар, кайгысы да бар. Жакшылык менен жамандык ээрчишип жүрөт деп айтат экен. Бирок бүгүн мендеги эң өкүнүчтүү, эң мындай бир оор нерсе болуп турат. Себеби мындай ишти жасап жатып жүрөк мындай канаган учурлар болот. Анткени сиздер бүгүн азыр көрүп турган кичинекей 11 жашар Нуржигит деген ушундай акылдуу, ушундай зээндүү, жакшы бир үмүт менен жашап келаткан кичинекей менин досум ушул бат-бат сүйлөшүп, Азамат Байматов байкеге качан келесиз деген жакшы бал ширин сөзү менен сүйлөшүп турган бир тууганым бүгүн биздин катарда жок экендиги, мен ушундай бир ушул кабарды укканда мен аябай жаман болдум да. Себеби мени балким ойлошу мүмкүн, тааныбаган эле алыс адамга ушунчалык жан күйөбү деген сыяктуудай ойлор деле болушу мүмкүн. Анткени адамдар өздөрү биз кандай болсок өзүбүз ошондой ой жүгүртөт экенбиз. Анткени канча адам болсо ошончо тагдыр бар, канча адам болсо ошончо ой бар деген. Ошон үчүн менин оюмдагы жан дүйнөм, мен ар бириңерди жакшы көрөм. Мен ар бир кыргызым, мекендешимди жакшы көрөм. Ошон үчүн ушул иш жасайм. Ошол 11 жашар кичинекей Нуржигит бүгүн ушу жакшы үмүттө жашап жатып, Кудайдын буйругу экен, келерибиздеги дүйнөгө келиште тартип эреже бар экен, бирок кетиштин тартип эрежеси жок экен. Себеби Кудайдын буйругу болсо кете берет экенбиз. Бирок Нуржигит байке, мен сиздей болуп чоңойсом, сиз менен чогуу жакшы ишти жасайм деген жакшы аруу тилеги бүгүн ишке ашпай отурат. Бүгүн ошол кичинекей мекендеш жер жазданып жатат, кичинекей боордошум. Мен эми Кудайдан бул балакатка жете элек жатып дүйнө салды, Аллахка керек экен алып кетти. Мен эми үмүтүм, мен ал бир тууганга барсак да таппай турган, ушундай жардам берейин деп кол сунайын десек дагы кол сунуубуз жардам бербей турган жайга кетип отурат. Мен бул жерден ушул учур саатында ушундай көйгөйдү көтөрүп чыкканда кол сунган ар бир мекендешиме рахматымды айтам, ыраазычылыгымды билдирем. Нуржигитке дары-дармегине, кайсыл бир нерселерине жарашына кол сундуңуздар. Ар бир чыгарылган видеодо кайдыгер эмессиздер. Ошон үчүн мүмкүн болсо ушундай кайдыгер болбоңуздар. Дайым ушу бирге болойлу. Экинчиден достор, бир эле нерсени мен Кудай астында ушундай үмүт кылам. Эми Нуржигит менен акыретте, бейиште жолугушууна жараткан насип кылсын деп гана үмүт кылам. Башка бизде арга жок, айла жок. Ошол Нуржигиттин ата-энесине, жакындарына мен бир көңүл айтам. Ошондуктан мекендешим, бир тууганым, боордошум, барчылыкта баркташайлычы. Бүгүн барбыз. Бүгүн барбыз, баркташайлы. Адам бар кезинде көп мүмкүнчүлүк бар экен, көңүл табуунунчу. Көңүл табуунун көп мүмкүнчүлүктөрү бар экен. Бир нерсени
бир белек кылып көңүлүн көтөрсөк болот, жакшы учурашып көңүлүн көтөрсөк болот, ата энебиздин бат-бат кабар алып алардын көңүлүн көтөрсөк болот. Мен силерди жакшы көрөм деген сөздү көп айтайлы, өмүрлүк жарыбыздын көңүлүн көтөрөйлү, сен мага бала төрөп берген ушундай керемет жансың деп ага жылуу сөз сүйлөйлү, күйөөңөргө жакшы сөз сүйлөгүлү, бир тууганга жакшы сөз сүйлөйлү, жакшыны жасап жүрөтөйлүчү достор, мекендештер. Анткени бул кыска өмүр сизге да бизге да баарыбызга берилген. Кааласак каалабасак дагы өмүрдөн өлүмгө жакындап баратабыз. Бар үмүт ниет иши кылып акча топтоп, дүйнө чогултуп эле бирдекеден бирдекеге эле ашынып ташынуу эмес. Ооба, ада керек, бирок аша чаппастан өзүнүн орду менен Кудай берген убакытты Кудай жолуна жумшап, кыйналып аткандардан бар кабар алып, садака зекетти моюнга милдет кылган, ошо милдетти аткарып коелу. Ал өзүбүз үчүн бергенибиз ал адам үчүн болсо, ал сообу өзүбүз үчүн. Ошон үчүн бир тууганым, мекендешим, бүгүн барыбыз барташайлы. Бүгүн барыбыз барташайлы. Эртең жок болуп калсак, ушу барчылыкта көп мүмкүнчүлүктөр бар экен. Өлгөндөн кийин бир эле мүмкүнчүлүк калат экен. Только Куран окутабыз. Ал мүмкүнчүлүктү да туура пайдаланбайбыз да бизчи. Атаң өтсө дүйнөдөн 10 күн, 15 күн окутуп, Куранды эстеп турасың, өткөндөн кийин унутуп коебуз. Ушундай болбойлу, кайдыгер болбойлу. Барыңардан Алла ыраазы болсун. Кичинекей досум, Нуржигит, жаткан жериң жайлуу, ыйманың саламат, топурагың торко болсун. Аргасыз айтууга туура келет. Бул сөз бир күнү мага да айтылат. Ошондуктан биз Кудайдын буйругуна каршы чыга албайбыз. Аллах Таала жүрөктөргө иман, бекем ден соолук өмүр берсин. Берилген өмүр татыктуу болсун. Элге мындай көйгөйдү көтөрүп чыкканда, кайдыгер карабай туруп кол сунган колуңуздар адамдардын ден соолугун жакшыртып атат. Ушундай ооруп турган тагдыр оңолуп атат достор. Ушул чоң сүйүнүч. Бул нерсенин баардыгы Кудайдан сөзсүз сыйлыгы бар, белеги бар жараткандын. Ошон үчүн сиздерден дагы көптөн көп өтүнүч, дайыма бирге болойлу. Эч кимдин балдары оорубасын. Биздин сиздин жакшы кылган ишин урматына мен деле ушу келатып дайыма Кудайдан тиленем, ушундай бөөктөрдөн кабараларда, бир туугандардан кабараларда Кудайым кагылаңда ушу ден соолук бер, өмүр бер. Мисалы, ушу жакшы кылган иштин урматына Кудай ден соолук берсин деген тилекти айтабыз. Көп дуа кылып койгула. Бирок мен бир нерсени айткым келет силергечи. Биз эмне үчүн жакшылык кылабыз? Биз эмне үчүн күндү жолго чыгып жакшылык кылуудан тажабайбыз? Себебичи? Сиз издеген бактылуулук бул мына ушул магазинде сатылбайт. Сиз издеген ден соолук аптекада да сатылбайт, магазинде да сатылбайт. Көңүл эч жерде сатылбайт. Бирок ошол көңүл табуунун, ушул ден соолукту жакшыртуунун жолдору ушундай жакшылык кылуунун ичинде камтып койгон экен. Алтыным, жүрөгүм ооруйт. Кудай эме ден соолук берсин. Нуржигит буйрса жакшы болуп кетесиң сен. Алтыным буйрса, Кудай буйрса жакшы болуп кетесиң, Кудай буйрса. А сен мен видеолорду, жанагындай видеолорду каяктан көрүп атырсың сен? Мен сиздин видеосу күндө көрөйдүм. Жаны чыккандайды. Эч ким жокко чыгара албай турган акыйкат, урматтуу бир туугандар, бул өлүм акыйкаты. Өлүм эч убакта жок болбойт. Өлүм бардык адамдар, Кудайды тааныгандар дагы, тааныбагандар дагы мойнуна ала турган акыйкаттар. Бирок ошол өлүмгө кантип ыйман келтирүүбүз керек. Биз мусулмандар өлүмдү кантип билишибиз керек. Чындыгында бул жашоо жол кадимкидей. Же бейишке алып бара турган жол, же тозокко алып бара турган жол. Аллах Тааланын адилеттүүлүгү ушунда турат. Адам кандай жашаса, көбүн эсе мына ошондой кетет. Эгерде ыйман менен жашап, ыйман менен жүргөн болсо, ыйман менен кетет. Эгерде такыва өмүр сүрсө, такыва өмүр менен кетет. А эгерде жаман өмүр сүрсө, фыск менен өмүр сүрсө, ошондой жашоо менен кете берет. Ошон үчүн адам баласы өлүмүнө даярданыш керек. Анткени өлүм деген сөз бул өлүү, бул ошол жанагы кийинки төрөлүүнүн башы, же болбосо түбөлүк жашоонун башы. Деги эле өлүм деген эмне? Өлүм араб тилинде кыскача айтканда
mufarakatun nefsi ruhu el cesede bi huruciha minhu. Bu adamın canının denesinden ajırap bölünüp çıkışı. Adamın denesinden canının ajırap bölünüp çıkışı. Adamın canı hiç vakta ölbeydi. Ruh hiç kaçan çok bolbeydi. Ruhtun ölümü bu oşol bölünüp çıkışı gana. Deneden ruh bölünüp çıkat, oşol ölüm dep koyabız. Dene çiri, biroq denenin adamdın kırarkasının uçundagı, kuyruğundagı bir taruğunun danınday bolgan nerse gana hiç vakta çok bolboydu. Oşondan kayra adamdı Allah Taala östürüp çıgarat. Adamlar koşun aytıp Kur'an şunday gelgen. Adamdın denesinde taruğuday olgan bir söğük var. Oşol söğüktön kayra adam tirilet desen koyçu kanti öyle deydi. Kudayдын kudretini jokko çıkarıp jiberişet. Biroq ayılda mektepte 2'ge zorgo okugan, 3-cü klassdan keyin okubay kalgan, zorgo basıp жүрген biri жерде айдап taruğunu sebep koysa, oşol taruğu ösüp çıkıp kadimgide baş baylap bir taruğdan 80 taruğu alıp atkandı görüp, dağıdır adam da taң kala beresin. Bir adam 2 taruğu ösüp atsa, kantip adamdın taruğuday olgan sögünөн bir adam ösüp çıkpasın degen mani. Taң kalasın. Je bolbosо adamdın özü bardığı bilet adam uruqtudan jarılat dep. Sögü emes, uruqtuk suu. Oşonda suunu saňa berse çıgara albaysın, biroq 2 adam koşulsa oşondan bala payda bolat, oşol suyuktuktan. Biroq adamlar dagı dil iman keltirgisi kelbet uşul sögütün jaratılgandygyny. Mına uşul ölüm. Ölbögen hiç kim jok. Antkeni Kur'an-ı Kerimde Kasas surösünün 88. ayetinde aytat: "Kullu şeyin halikun illa vejha." Kuday Taala'dan başkanın bardığı jok boluuçu deydi. Kuday Taala'dan başkanın bardığı jok boluuçu demek bardığı halak bolot. Alem Ar-Rahman surösünün o 26. 27. ayetlerinde "Kullu men aleyha fan ve yabqa vejhu rabbika zul celali vel ikram." Yer betindeginin bardığı fan, jok boluuçu, fani boluuçu, biroq urmat sıydın, jana ululuktun eesi bolgan jalgız Rabbimiz Allah Taala gana tübölüktü deydi.